келиңиздер. Бүгүнкү бүтүрүү кечесинин катышуучулары, талдоо чебери жана бизнес насаатчылыгынын бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү кечебизди ачык деп жарыялайбыз. Баарыңыздарга каалап кетерим. Мына 2 ай бою да канчалаган күндөр өттү, кандай гана нерселерди ачтык, өзүбүздүн ачылбаган сырларыбызды да, катылган өзүбүздүн ички дүйнөбүздөгү баалуулуктарды жана дагы мындан аркыдагы жашооңуздарды колуңуздарга, эң башкысы колуңуздарга ала турган эң сонун куралды колуңуздарга алдыңыздар. Мен ушунчалык кубанычтамын баарыңыздарды бүгүн ушул жерде көрүп турганыма. Атайын сиздердин маанайыңыздар эң жогорку деңгээлде өтсүн деп биз вот командабыз менен сиздер үчүн атайын уюштурганбыз. Кабыл алыңыздар. Жана ошондой эле сиздерге айымдар кааларым, бул дүйнөдө айымдар бактылуу болсо, анан дүйнө бактылуу болот экен да. Бардык нерсе айымдан көз каранды болот экен. Бүгүнкү күндө бекеринен психологияда айымдар жүргөн жок. Ошон үчүн айымдар, сиздер, мен ишенем, эң туура өзүңүздөргө жол тандадыңыздар. Өзүбүзгө жол кайра эле келип эле да. Алган билимиңиздер сиңимдүү болсун, алган билимиңиздер сиздерге көп жакшылыктарга, көп ийгиликтерге, көп бактылуу күндөргө жол ачсын. Жана ошондой эле сиздер үчүн арналган атайын менин чакан белегим бар. Ошол белегимди кабыл алып койсоңуздар, Ушул жерден айтып кетейин дароо. Талдоо чеберинде мен пока сертификатым жок да, лицензиям жок, ошого сиздерге пока психолог деген бере албайм сертификат. Бирок бизнес насаатчылыгын бүткөндөргө ушундай ишкер боюнча аяктады деп сертификат берилет. Бирок белек баарыңыздарга бар. Мен азыр ушул жерде турган сертификатты жана белекти биздин улуу десе улуубуз, сулуу десе сулуубуз, ийгиликтүү айым, бактылуу эне, сүйүктүү жар биздин Замира эжебизди чакырып коем, келиңиз. Келиңиз. Разымын. Мен чынында сиздин артыңыздан 5 айдын жүзү болуп калды. Артыңыздан издеп жүрөм. Мен негизи эле өзүмдүн ата-энемди издеп келгенин азыр байкап атам. Эми сезип баштадым. Негизи эми сезип баштадым. Менин эле биринчи максатым мамиле. Эң биринчи эле турган мен мамиле экен да. Ошону сезип, ошону билдим. Азыр мамилем меники бир башкача деңгээлге чыгып атат десем болот. Ушундай трансформация убактамын азыр. Аябай ыраазымын. Ушу жолумда сизге жолугуп, ушундай билимди алып, анан өзүмдү оңдоп, көп нерсени аялдарыбыз моюнсуз калбайбыз да. Биз окумушпуз дей беребиз да, на самом деле. Жаңы айтып кетпедиңизби сиз? Алам аялдан да. Кандай аял бактылуу болсо алам бактылуу да. Бактылуу дегендей, мен өзүм эле ушул үй бүлөмдү бактысыз деп айта албайм. Ал туура эмес сөз болуш керек. Мен деле кичине анча-мынчаны толкунду пайда кылып койчу экенмин да үйдөчү, аябай чоң толкундардычы. Ошентип мен айткым келет. Анан ошону түшүнүп, ошону мойнума алып, ушул кезде мамилемди өзүм оңдоп келатам, дагы деле оңдоп атам. Ушунчалык ыраазымын да. Негизи мен баягы эне, баарыбыз эле энебиз, бет отурганда аялдар эне, балдарымга тарбия, балдарыма өзүм жолумду көрсөтүп, ушинтип мен өзүм окуп, өзүмдү өнүктүрүп жатсам, мен балдарым артынан ээрчийт деген. Андан кийин мен Кудайга шүгүр неберелер бар, неберелер да чоң апа, ата эне деп артыман ээрчийт деген бир өзүмчө бир ичимдеги бир катылган бир сыр бар экен да. Мен баштасам, менин артыман кетет деп. Анан дагы ата тек, эне тек деген баарыбыз түшүнүп калбадыкпы. Ошол жактан келаткан көп программаларга мен мындай ошол жакты туура эмес программаларды үзүп, менден кийин менин урпактарыма кеткенге мен бир себепкер болуп, ошолорго жол ачып бергим келип атыптыр да. Туура жолдучу, биякта туура эмести алып, эң сонун бир энергияларды алып туруп, мындай ээлеп, ошону өзүмдүн урпактарыма бергим келип жатат да. Ошону мен баштадым, буйруса
баягы родто бар го, королева рода да. Мен негизи ошо королева родага жетем деген мен өзүм максатым бар да. Кудайым буйрса мен королева рода көрдүңөр. Разымдарга мен сизге чексиз разымын. Алла таала мени себепкер этип сизди жөнөтүп ушундай билимди бераткан. Мен сизге разымын. Рахмат. Кийинки катышуучубуз бизнес разборуна сатчылыгынын катышуучусу мамлекетке берилип прям иштеген канча жылдык өмүрүн мамлекетке арнаган да. Демек мамлекет деген бул эмне? Эл да. Элге өмүрүн сүйүүсүн арнаган биздин катышуучубуз Абышкаева Нурбүбү Султаналиевна эжебиз, келиңиз. Биздин бизнес разборуна сатчылыгыбыз дал ошол мамлекетибиздин экономикасын көтөрүү жөнүндө болуп атпайбы да? Ошол учурда өзүбүздүн максатыбызга жетүү. Келиңиз. Чоң рахмат. Куттуктайбыз. Кут болсун. Келиңиз. Эми бүгүнкү кутман күнүбүз менен баарыбызды абдан жакшы күн экен. Баягы кыргызда айтылган кеп бар. Бир күн бар, 1000 күнгө тете деген. Ошол күндөрдүн бири деп эсептесек болот. Каждыйыбыз. Анан ойлойм ушул жерде отургандар в какой-то мере избранныйларыбыз. Жараткандын өзү тандап келип кошкон. Ошого себепчи болгон бизнес аткан айым. Разычылык сизге 1000 мертебе. Сиз ушул жерде отурган айымдар эмес, канча кыргыздын сандаган, 1000 сандаган аялдарына себепкер болуп, ошолордун жашоолорун оңдогонго, өздөрүн таанаган аялдардын ошолордун өркүндөп өсүшүнө, ошолордун урпактарына жакшынакай энергия берип, жакшынакай сүйүү берип, жакшынакай тарбия беришине себепчи болуп атасыз. Ошого ыраазымын. Мен эми ушул курска келгенде трансформация 9 окугам. Келгенде эми толтура сарсана, жүрөгүм толо, кайгы капа, жек көрүү даже, кек сактоо деген анан күнөөлүү сезимдер менен толтура келгем. Боюм канча болсо, денем канча болсо ошону бар толтура ошондой эмелерге толуп келген болчумун. Баягы бекер мен бул жашоого бекер келген эмесмин дегенде. Керектүү адамдарга, керектүү жерде жолугат экенбиз да, ар кимбиз элечи. Ошолордун бири мен экенмин, ушул Узаткан айымдын курсуна туш келип калганына жаратканга 1000 мертебе шүгүр айтам. Анан бүгүнкү күндө жанагы мен перечислять этип кеткендин баарынан кутулдум, кыздар. Эң чоң ийгилигим азыр мен жан дүйнөм тынчып, жан дүйнөмдүн бүтүндүгүн таап, жыргап рахат алып жаткан кезим. Абдан ыраазымын. Мектепке киргизсеби депчи, балдарыбыз мындай жаш кезинен эле ушул сабакты алып, ушул жерден билим алып кетсе, бизчи кыйналбайт беле деген оюм бар да. Ошону, конечно, бул өйдө жактагыларга жетип, ошолор мектепке программасына киргизип койсо, эң сонун болот эле деген оюмду айткым келип атат. Малатчы кыздар, баарыңыздарды куттуктайм. Баарыбыз да ушул алган, ушул окуган билимибиздин жүзүнүн көрөлү. Ушул жерден 100% трансформация бололу, бекер келген жокпуз, бекер окуган жокпуз. Ошол окуунун баары мен ойлойм, баарыбызга келечекте пайдасын гана тийгизет, зыяны жок. Абдан жакшы билимди алдык, баарыбызга кут болсун, сиңимдүү болсун, Узаткан айым аман болсун, бар болсун, кыргыздын маңдайына бүткөн жакшынакай жылдызы да. Мен ошондой. Аман болуңуз. Рахмат, ийгилик. Сизге чоң ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат баарыңыздарга. Миллионер десе миллионер, биздин Азиз айым. Абдухаликова Азиза Эркинбековна. Кечиресиз, бул жерде учтаңызды оңдотуп берем. Куттукташты. Ушундай сертификатка ээ болушуңузду менен сизге чоң ийгиликтерди каалайм. Айымыздарды ушул соң менен куттуктайм. Мен дагы ушул жерде көрсө, азыр түшүнөм да, апамын менен атамын сүйүүсүн. Сынып келгенбиз туура. Олтурабыз. Жараткан разымын. Мен ушу методика алып келгенимден. Бул методикага келип, мен аябай жашоом өзгөрдү. Жашоом 360 градуска өзгөрдү деп айта алам. Себеби мен точка А бул биринчиден эле минус сабагында келгем.
минус 250 даже андан көп да болчу. Балдардын мамиле аябай начар болчу. Анан апам менен атам өткөн үчүн алар кой бере албай жүргөн. Жардымым ооруп жүргөн. Азыр болсо жардымым тыштыгын таптым. Эң биринчи минустан буюрса азыр 3 миллионго чыгып отурам. Благодаря разборам жаткан айым. Аябай ыраазымын. Билсеңер керек, мен трансформацияда окугам, андан кийин эле реалити шоуга катышып, бизнес-реалитиге катышып, мен ал жерде 2 разбордон кийин эле миллионго чыгып кеттим да. Анан разбордун күчүн билип, мен сразу эле премиумга жазылдым. Премиумдун акчасын уккум да келген жок. Мен жанагы результатын эле эме кылдым да. Результатын ойлоп эле, акчасын ойлоп эле жазып алгам. Буюрса ошол бизнес разбору менен премиум разбордон бизнестин сатчылыкка да кошулуп калдым. Аябай ыраазымын. Буюрса сонун баарыңарга ушундай ийгиликтерди каалайм, баарыңар жетесиңер деген ойдомун. Мен аябай ыраазымын жаткан айымга. Аллахыма ыраазымын. Аябай катуу трансформация болуп аткан айым бул. Да чечимди тез кабыл алган. Ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүгү болот экен, анан ички дүйнөсүндөгү баалуулугу болот экен да. Вот именно ошол баалуулугубузга көңүл бөлсөк, бир гана акча эмес. И жашообузда ошол нерсени биз көрө алат экенбиз да. Мен бул айымды абдан күчтүү айым деп эсептейм. Ошол эле учурда бул айымдын аял болгонун каалайм. Бул айым биздин Эшенкулова Айнура Жорутбековна. Анткени мен бул айымга жакында 1 жылдык люксту сунуштадым, аял болсун деп. Биз ал жактан дагы терең иштесебиз, кел. Сага муну сертификатын болсун. Мен заткан эжеге аябай ыраазымын. Негизи бизге азыр премиум өзүбүзгө да разбор кылып берип атат, анан тышкары дагы үйрөттү да. Бизге бул подарок болуп калды, бул сертификат мындай бүт беребиз чынында. Негизи бул группага мен заткан эжеге келгенде айткам да, мен бизнести жөн гана акча таппайм, мен аял катары тапкым келет депчи. Анткени аялдык бакым издейт экенбиз да баарыбыз. Анан ушул группага эже кошту, аялдарга, эжелерге аябай ыраазымын. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөм. Мен өзүмдү кабыл албай жүрүптүм да аял катары. Өзүмдү кабыл алып, азыр сиздердин баарыңыздарды кабыл алып, ушундай эми кыздар бар, мага көзүм аябай сонун көрүнүп калды. Мен эркектер эле акылдап жүрөптүрмүн өзүмдү. Ошондой сезип коюпчу. Кудай буйруса заткан эже мен дагы аябай нежная женщина болчу жүрөрүм. Көрүшөбүз да. Бактылуу аял болсун деп да. Бактылуу аял. Да. Айым да, бул айым да чындыгында аялдык, баарыбыз тең эле аялдык бакыт издеп атпайбызбы да? Бирок ошол аялдык бакытка биздин өзүбүздүн ата-энебиздин колдоосу, ата-энебиздин бизге айткан ар бир сөзү абдан баалуу экен да. Ошол баалуулукту биз чындыгында өзүбүздүн ушул бизнес разборунун сатчылыгынан таба алдык деп ишенем. Жана ошондой эле бул айым менин чындыгында ички дүйнөмдөгү менин дагы бир бойлумду өдө көтөрүп аңтарып койду. Бул айым Мырза Мамытова Наргиза Анаркуловна. Куттуу болсун. Sizge çeksiz razıçılık birinciden men bu жерге эмне издеп келдим. Өзүмдү аял деп кабыл алуу биринчиден, экинчиден өзүмдү сүйүү. Мен бул убакытка чейин
убактымдын 80% энергиямдын 80% элге жумшап келсем, азыркы учурда өзүмө жумшаганды көрдүм. Өзүмдү аял катары аяп кабыл алдым. Мен үчүн эң башкы байлык ошол, акча эмес. Өзүмдүн бул жеримде бир боль кетти да. Экинчиден, ата-энемдин сүйүүсүн мага болгон билчүмүн, бирок иш жүзүндө гана көрсөтүп келгенбиз да, бири-бирибизгечи. Мындай жандуу, чын жүрөктөн чыккан сөз башка экен. Өзүм биринчи жолу айттым, ушу 36 жашка келип, биринчи жолу уктум атамдын оозунан, мени жакшы көрдүм. Эжелеримдин улуктугун кабыл алдым. Мени кичине деп баягы эркелеп талтаңдатып коюшуптур. Каалаган оозумдан чыккан сөздү сүйлөтүшмүн. Аячу эмесмин эжелеримди. Каалаганда эркелеп келгем. Азыркы учурда улуктугун кабыл алдым, чынында. Вот үйдө погода болсо эле, жумуш, бизнес, акча баары боло берет экен да. Ошон үчүн биздин Наргиз айым чындыгында ички дүйнөсүндөгү бир аңтарылыш болду деп эсептейм да. Эми ийгиликтердин баарын жаратасыз. Буюрса, бар болот. Рахмат. Тез чечим кабыл алган. Көбүнчө бардык ийгиликтин биринчи кадамы бул чечим экен да. Эгерде биз тез чечим кабыл алсак, именно ушундай тез чечим кабыл алган адамдарга ийгилик ушунчалык тез эле келет экен да. Биягын карап, тиян карап жүрө берсек, ийгилик да ошондо биягын тиян карагандан келет экен да. Ошон үчүн мен бул айымдын чечкиндүүлүгүнө ушунчалык баа бердим. Себеби сиздер көбүңүздөр ушул убакка чейин трансформация курсуна катышып, көрүп, түшүнүп анан келбедиңиздерби? Бул айым эч нерсени билбей туруп эле, дароо эле мастер-класска барып эле, ошол жерден эле броң кылып эле анан кийин келип калган. Кечеги да өзү айтып атат, мен көрөм анан если что я свалю дегенди атпайбы. Бирок до конца жетти. Эң башкысы еще до конца жетиш керек да, аягына чыгуу. Бүгүнкү күндө абдан сонун результаттарды жаратты. Бул биздин ийгиликтүү айым Ондонбаева Толкун Тынчиевна. Келиңиз. Сизге разымын. Biraz akası var. Mini olup gibi çok Ne kadar gelgenin özümden de hiyerarxiya bozulgan bizde bildim. Ben özümden İstanbul'da geldim. Gelgende içine de zaten cenje bilgemesinin жаратканга эле запрос жөнөткөм. 3 күндө 4 күн болгон. Жараткан эмнени направление алсам, мен ошол бердим. Ошону кылып атып, YouTube'дан закан жөнөтүп алдым. Анан 10 минут эле көрдүм окшойт. Иште жеткен жокмун, иште до конца жеткен жокмун. И сразу Инстаграмына кирсем, бесплатный мастер-класс беле ушундай болчу да. Бирөөсүнө катыштым, экинчисине катыштым, үчүнчүсүнө катышкан жокмун. Анан живой деди, живойну өзүмдө жаздым, күйөөмдө жазып койдум. Балам ошол күнү менин сопротивлением болду окшойт, кузуп чичип болду калды. Күйөөмдү таштадым да, сен алар эмне кимдер деп калдым. Кечигип да келдим. Иши кылса жетишпей калчудай болуп, сразу мен деп чыктым. Түшүнбөй эле чыктым. Эмне болсун дешсе, бирдеме кыласыңар деп. Анан кофе брейк болду, чамча кишилерден сурамыш эттим да, балам кузуда туруп кел деди. Чыдабай калды да. Анан Жаркын айымга чупройн бул дедим. Мен билем сиз экенин. Бирок чынын айтайын, кандай чечим кабыл албай, мен ушундай сиздин себепкер болуп, сиздин ыраазычылыгы менен чын эле көп результат жеткиздим. Мамилемди айтпай эле коеюн, мамилем так идеально болду дебейин да. Эң негизгиси өзүмдүн местемди таптым. Өзүмдүн местемди таптым. Келгенде вы здесь хрень деп келгем. Уберите вот это дегем. Ошо боль кайсы маалда, кайсы убакта кеткен өзүмдү байкабай калдым. Я долго искала, вспоминала, но не могла вспомнить, куда было. В общем, после этого өзүмдүн бизнесимди мен күйөөмдүн атында иштеп жүрдүм. Регистрация борна эми. Болгон нерсени перерегистрация кылдым. И бардык нерсени баштадым. Ошол курстан кийин башталган эртең бүгүндө энемди карасам, менеджер баламды 2 күндө таптым.
Байырды бир жумадайын таптырмын. Бүт бары ошонун негизинен башталды да, бүт өзүм атыма которулду. Чын айтайын, миллионго чыга элекмин, бирок чыгам. Анткени көчө эле мен уже заказ кетти. Бул дагы большой мен үчүн результат деп ойлойм. Андан тышкары өзүм инвестиционный компанияда иштейм, инвестиционный компанияда иштегендиктен высокодоходный инвестицияны алып, көчө жок, мурда күнү өзүмдүн биринчи эмемди процентинди чечип алдым да. Ошо бизнес разбордо жүрүп, партнер таптым. Партнер мен иштегенди билчү эмесмин, көбүнчө волк одиночка болчумун. Ал киши менен иштегенди таптым. Командада мен обычно команданын кишиси эмесмин. Командага терең ыраазычылык кылам. Анткени голдорумду да көрдүңөр, сильный сторонамды да көрдүңөр. Группадан апалуу да болуп чыктым, апамды да алдым. И мен үчүн бул 3 ай с удовольствием өткөздүм. Анткени бат-баттан үмүттөнүп кетишим керек болчу да, менин планым боюнча. Ошону канча эң негизгиси жашоодо бирдей жолу путешествие чыгып көрө элек болчумун. Ошо буюрса марта забронировала марафонго. Сможем. Короче, я на путешествие поеду. Телефонду. Телефон. Алина, телефон бериңиз. Биз бизнес разбор насаатчылыгында сонун оюн бар, мен силерге айтып бердим эле го. И ошол оюнда биз баалуулуктарды, дүйнөдөгү баалуулук эмнеде деген оюнда София Базар дегенде Толкун айымга 14-чү айфон келген, ал меники болгон. Бул айфондун немесин бошото албай жүрөбүз, бирок бул айфон энергетический меники эмес, Толкун айым. Да, Толкун айымдыкы бул. Ошон үчүн азыр ушул жерден дагы ушул 14-чү айфонду берип айфонду болсоңуз менен как положено алып келип берем, бирок уже сиздики болсун. Канчалык биз берсек, бизге ошончолук келет экен. Мен Толкун айымга 14-чү айфонду ошол жерден эле отурганда эле мен ушундай ортого койдум. Ал кезде Толкун айымдыкы эмес болчу, мындай ортого койдум, прям жүрөгүмөн чыгарып койдум. Өзүм кайра анын эртеси эле 15-чи айфон алдым да. Замир эженин алтыны келди мага, 7000 долларлык да. Баалуулугу абдан баалуу болчу. Ушундай өзүбүз дагы өзүбүз менен иштесек, баалуулук каякта экен, өзүбүздө экенин билишибиз керек экен да. Эми бүгүн окутпай эле коеюн эч кимди да. Да, сөз сизде. Кстати, да, бир айта кетчү нерсе, өзүм ошол бизнес разбордо эгерде результат көргөзсөм, өзүм менен сатуулашкам, мен сага ушул нерсени берет кылам деп. Результаттарын көчө жок мурда күнү анализ кылып отуруп, өзүм результаттарын көрүп, ыраазы болуп, өзүм каалаган 2 жылдан бери каалаган саатымды көчөнүн заказ болдум. Буюрса 2 жумадан кийин алда саат болгон. Анан дагы биз бул мындай результатыбызды биз өзүбүз ошол результатка тойгондо башкалар менен да бөлүшүп баштайбыз да. Толкун айым айтып атпайбы, көп результат көрдүм деп, уже үй бүлөсүндө да ушундай результаттар менен бөлүшүп жатат да азыркы учурдачы. Чын айтайын, мен айтып атпайм, меники толтура результат деп. Өзүмдүн чувствомду билдим, самый главныйчы, ушундай менен сезимим, ушундай сезгич экенин билдим. Разбор жасап атканда биринчи разбор $100 болду. $100 жаздым. 2 партнер болчу. 2 партнер 25 квадрат метрден башташкан. Азыр 75 квадратка түштү. Бир туугандарымдын иерархиясы бузулгандыктан ата-энеме көлгө чейин жетип баргам. Аларга дагы үйрөттүм. 2-3-4 күн мурун байкемдин ыраазычылыгын ушунча жаздыр, даже группага жибергем. Ал киши эч качан андай сүйлөгөн киши да. Никогда. В общем, менде результаттар санап өтсөм, 7 бала чакамдыкын айтсам алынан да кыскартайын. В общем, сизге терең ыраазымын үчүн. Ыраазымын. Баарыбыз тең эле жанатан бери айымдар айткандай, бул сабакка, чындыгында бул сабакка биз өзүбүздүн ата-энебизди издеп келебиз да. Даже биз диагностика кылганда ошону көрөбүз.
биздин ички дүйнөбүз айтып берет да. Албетте бул жаратканымдын буйругу менен. Ошол сыяктуу биздин бизнес разбор насаатчылыгынын катышуучусу, бул жерде бизнес бир гана бизнес эмес, адамдын жашоосундагы максатына оңой жетүү боюнча да. Бүгүнкү күндө насаатчылыктын катышуучусу Каракобенова Алина Ануарбековна, казачка экен бул кыз. Бүгүнкү күндө окуду, абдан сонун жетишкендиктерге жетип, экөөбүз кырдашмай биздин командабыз калды Алина. Біріншіден шексіз абақтауға разымын. Жатқан ежемізге бізге емес, не только бізге емес, қырғыз елінен ушундай. Қырғыз елінен арасынан жаралыптыр да. Бізге барлық помощь болчу. Мен де бир катар бөлменен келгем, аябай мен атамды жоғалтканыма 8 ай болду, бирок аябай бөлменен келгем. Каза Кудайга шүгүр бөл кетти. Менде де результат шүгүр жакшы аябай болду. Бияктан Заткан эженин командасына кабылып бердим. Айзайым менен Валдис студент баштадым, продажалар уже чыгып баштады. Заказым түшүптү. Заказым түштү жаңы эле көрдүм. Андан кийин размер кылып эле бир обучение барып бияктан путешествие өтүп алдым. Это моя мечта была. 200 кишинин арасына мен утуп кеттим да. Экөөбүз утуп кеттик. Буюрса, март майга барабыз да Турцияга саламга. Самое главное, это вообще мен ойлосом, мен кички кезимден мечта экен, мен Турцияга барып салам деген. Ошол мечтам. Тактиктердин арасына жаздым, Заткан эженин командасына алгам деп калдым буюрса. Уже да? Самое главное, когда жан дүйнөм тынч болсо, калган акча деле эчтеке болбой калат экен. Кудайга шүгүр, жан дүйнөм тынчып калды да, мен кыздарымды мен даже өзүм кыз катары сезбечү экен да, алар мен студентка болчу экен. Кыздарымды принимать этип калдым, мамамды принимать этип калдым. Мен для меня только папа болчу. Шүгүр мамамды да акырында прям вау эмес, акырында принимать этип келатам. Андан тышкары ар бир эжелерге ыраазымын. Прям баарыңар мага, мен эң кичкиси болгондо группада ар бири мага мынтип поддержка кылып атышты, жакшы сөздөрүн айтып атышты. Куратор эжелер ар бири мага прям жарым саат, 1 сааттан отдельно лекция окуп беришкен да, мага башында аябай больно болуп көп нерсе жертва абалдан келгем да. Прям ар бири мага ушундай внимание алышты, мен бияктан не только эмес, чөйрө таптым да, прям сонун чөйрө таптым. Ыраазымын, жарасым. Ийгиликтердин башат эле болсун бул ийгиликтериң, дагы чоң результаттарды жаратты. Биздин онлайндагы катышуучуларыбыз бар, онлайн разбор насаатчылыгына катышкандагы катышуучуларыбыз бар. Ушул жерден мен атайын суроо боюнча Назгүл Сагынбек кызы айымга, алар албетте онлайн записти көрөсүздөр, сиздерге кааларым ийгилик. Абдан сонун ийгиликтерди жараткан айым Назгүл айым. Анткени Назгүл айым келгенде биздин билген боюнча мамилеси жактан аябай сонун результат алды. Минус 33 000 доллардан азыр плюс 10 000 долларга чыкты Казакстанда базарда да. Жана дагы көптөгөн өзүнө болгон ишенич, Кыргызстанга бул айым Чымкентте соода кылат. Кыргызстанга келгенге дагы абдан сонун бизнес пландарды түзүп жаткан кезде бүгүнкү күндө Кыргызстанга буюрса ата мекениме барып, ошол жактан өнөйүн өсөйүн деп алдына сонун максаттарды коюп, анын үстүнөн дагы да иштеп жатат. Жана айтып кеткендей эле, эң башкысы уже инструмент колунда. Эми ошол Назгүл айым, инструментиңизди пайдаланыңыз, чоң дагы чоң результаттарды жаратыңыз, жана ошондой эле өзүңүздүн сүйгөн кесибиңиз менен иштериңизди каалайм. Анткени Назгүл айым кесиби боюнча врач. Назгүл айымга ушул сертификатты жана белегин атайын суранган Алинага берип коюңуз деп, Алинага берип коюн, Назгүл айымга берип койсо. Уруксат берсеңиздер, биздин онлайн катышуучуларыбызга дагы каалоо тилек айтып кетели. Асылбекова Жаңылай Жумановна, Россиядан катышкан айым, бул айым Питерде. Анан биздин арабызда өзгөчө мырзабыз бар. Паязов Асланбек Абдижалилович. Бул мырзага дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз, азыр баарына чогуу. Шатманалиева Айзада эжебиз бүгүн келе албай калды. Сиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Азыркы заманыбыз ушундай экен, онлайн, офлайнда алыста туруп эле баардык нерсени
бардык нерсеге жетсе жана ийгиликти жаратса болот экен да. Ошондой эле биз азыр сиздер менен разборду дагы көрүп атабыз да. Алыста туруп эле кванттык поле аркылуу эле баардыгын чечип койсо болот экен да. Сиздерге кааларым чоң ийгиликтерди каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолугуңуздар чың болсун, жан дүйнөңүздөрдө тынчтык болсун. Анан алдыда койгон максаттарыңыздар менен колуңуздардагы сонун бизнес разбордун саатчылыгындагы берилген бардык талдоолорду колдонуп, чоң ийгиликтерди жаратыңыздар, бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар. Эми биздин талдоо чебериндеги катышуучуларыбыз, биздин талдоо чебери курсубуздун катышуучулары, мен сиздерди дагы абдан жакшы көрөм. Анткени баардык нерсе биздин биринчи сабактан башталат экен да. То есть бул биздин биринчи сабак бул эмне? Биздин тек менен иштей турган сабак да. Тек менен иштей турган сабак бул мен бармын деген сабак. Анткени биздин эмне үчүн биз бүгүн сиздерди кызыл көйнөк кийип келиңиздер деп суранганыбыздын себеби бар. Анткени кызыл түс бул мен бармын, мени карагыла деген түс болуп атпайбы? Дал ушул талдоо чеберинин катышуучулары биз эмне үчүн өзүбүз менен ушунчалык тек менен, ата энебиз менен, өзүбүз менен терең иштедик? Анткени биз көбүнчө, мен дайыма айтып келем, биз канчалык ийгилик жаратпайлы, кандай гана үй бүлөбүз болбосун, ал ийгиликтерибизде жана ал үй бүлөбүздө өзүбүз ушул убакка чейин жок болуп келгенбиз да. Баары бар, бирок ал ийгиликте мен жок болгом мындайча айткандачы. Ал эми биз именно ушул сабактарды абдан терең разборлорду жасаган соң, биз өзүбүздүн бар экенибизди сезип, жашоонун рахатын ошондо көрүп да, ийгиликтерди ошондо жарата алат экенбиз. Ошондой эле биздин талдоо чеберибиздин катышуучусу атайын Оштон келип окуп жаткан айым, ийгиликтүү айым да, абдан дайыма катышат, активдүү катышып келе жаткан биздин Алтынай эжебизге азыр ушул чакан белекти берип, жана өзүнүн дагы сөздөрүн угалы. Келиңиз. Рахмат, разымын. Күндүр менен бүгүнкү ийгиликтүү ажарылуу сүйкүмдүү айымда затканды мен биринчиден Аллахыма чексиз жаратканыма шүгүрлөрдү айтам. Мен сенин курстарыңда баягы жашоо өзөгүнөн баштадым, андан кийин трансформация 8-де окудум. Сен менен окуп жүрүп көп ийгиликтерге жетиштим. Эмне дегенде ден соолугумду чыңадым, өзүм максат коюп жашашты билбеппин, максат коюп жашаганды үйрөндүм. Мен сен трансформация курсунда окуганда эле биринчи мынча жакшы затканам, ошо кыргыз тилинде бизге айым алып келсе кандай жакшы болмок деп ниет койгом да, 3 жыл мурун. Анан былтыр дагы эмелерге максаттарыма жазыппын да, мен трансформация менен сөзсүз окуймун деп. Ошого жетишип атпаймынбы? Сөзсүз. Ооба, талдоо чеберин окуймун деп былтыр мен 8 январда Москвада жүргөндө жазган экенмин. Ошондон эле кийин дагы Бишкектен двухкомнатный квартира алам дегенде квартирага жетиштим. Бекерден жөнөтпөптүр да, изденип жүргөн айымдар касера, сен бизге кандай болдуң, бизге жакшы жакка умтултуп, биздин жашообузду жакшы жакка оңолттуң. Мен үй бүлөм болгон мамилемди оңдолдум, мисалы. Мен өзүм эле өзүм өтсөм, менин үй бүлөм, чөйрөм өзгөрө берет турбайбы? Мен өзүмдү биринчи сүйгөндү үйлөндүм бул жашоодо. Эң сонун рахмат, разымын. Рахмат. Биздин кийинки талдоо чебери курсунун катышуучусу официалдуу түрдө чакырайын да. Күчтүү айым деп эсептейм бул айымды мен. Мен албетте ар бириңиздерди жакшы көрөм, бирок ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн баалуулугуңуздар бар да. Бул айым касиеттүү деп айта алам. Бул айым өзүнүн дагы иштеп, өзү менен ички дүйнөсүндөгү байлыктарды алса, ушунчалык чоң деңгээлге жеткенге мүмкүнчүлүгү бар айым. Бул айым биздин Тамара айым. Келиңиз, сизди. Мен мындай жерге биринчи чыгып атышып. Сонун да. Бул жерде эч ким баа койбойт. Ошо сиздер менен бир толкунда болгонума ыраазымын. Жана затканда сизге ыраазымын. Мен өзүмдү таап, өзүмдүн ички дүйнөм менен иштеп, өзүмдү ордума билегенге, мурун өзүмдү ойлогон эмесмин, чынын айтсам. Мен кыскача айтканда ыраазымын. Келиңиздер, анда дагы талдоо чебери курсунун дагы бир катышуучусу
дагы күчтүү айым деп айтам. Күчтүү дегенде биз эми кайсы тараптан айтабыз? Айым тараптан да, эркек тараптан эмес. Өзүнө ишенген, өзүн сүйгөн айым бул айым. Бирок ошого карабастан дагы да биз эч качан мындай билим алгандан тажабашыбыз керек экен. Мен билем эмес, мен билгим келет десек, биз жашообузду андан бетер жеңилдетебиз. Анткени биздин бүгүнкү жашообуз эртеңки балдарыбыздын жашоосу болгондуктан бул айым дагы да билим алып, дагы да өнүгүп, дагы да алга кетейин деген максат менен келген айым бул Барк Табасова. Салтанат, келиңиз. Акылдуу десе акылдуу. Өзүнө ишенген. Анткени ата-энеси өзү айткандай баардык баалуулуктарды жеткирген да убагында. Келиңиз. Белеңизди. Биринчиден ушу сиздерди ушул жерден көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Кудай таала ошо бүгүнкү күндү буйрупту, ушул бизди баарыбызды ушуларды териктирип, анан бүгүнкү жолуктуруп, ушундай сонун күн, майрам күн, ушуну барктап баалап билелик. Ушундай күнгө ушул уюштуруп берген Азат Амелинга, ушу Элимичиге баардыгына ыраазыбыз, таазим сиздерге. Мен кыскача айтып кетейин, биринчиден эмнеге келип калдым ушул окуугачы. Мен эжем окугам, анан анын эле эмелерин укпачу, бирок өзү окуй берчү да, мындай элечи. Анан мага мен жөтөлө берчүмүн да, с детства аябай кашык этчүмүн, сильно прям. Бир жылда кайра 4-5 жолу ууруй берем да, мындай. Туруп эртең жашынакай турсам, эртесинде ооруп калышым мүмкүн да. Анан мен жөтөлүп жүргөндө эжем айтты магачы, могу Заткан айымдын окуусун окусам бияка деген, бул жөтөл дагы ата тектен келет экен, ошага передавать этиш керек экен деп айтты да. Анан бирок дагы деле чечпей эле жүрдүм, бирок анан мени болсо бир группага кошуп коюшуптур. Анан телеграмды ачсам эле трансформация 10 башталат экен да. Резко акчаны жөнөттүм да, анан кирип алдым да, ошо жөтөлдүн айынан элечи. Түшүнүп түшүнбөй эле жөтөлдүн үчүн эле кирип алдым. Анан мен практикаларды аябай көп жаздым. Мен практикаларды окуп баштаганда эле ушундай аябай терең маанилерин түшүнүп баштадым да, аябайчы көп. Анан көп часто жаза баштадым практиканычы. Анан бир эле жолу мага разбор кылып берди Заткан айым. Жөтөл мен эмнеге максат менен келдиңиз эле дегенде, мен жөтөлдүн айынан келдим деп мен түшүндүрүп баштасам, Заткан айым азыр токтотуп келиңиз сизге разбор жасайлы деди. Анан чыгып мага бир эле разбордон мен ошо жөтөлүм жок болуп кетти да. Мына Кудайга шүгүр, мына мен канча жылдан бери келесиз? Уже мына почти полгода болуп калды, яни кашлю да. Нормально, аябай жакшы сезип жүрөм өзүмдүчү. Ошон үчүн ошондой башталган. Андан кийинки болсо талдоого мен баягы мамиле деп мындай мен да өзүмдүн ички дүйнөмдү тазалайын деп кирдим да. Мен эми Кудайга шүгүр баарыбызда баары жакшы, бирок мен да ушундай элем да, например, эми адамга өзүм тийишпейм, конечно, бирок бирөөлөр тийишсе, мен да аябай анын канын ичип, кекиттеп күбөнүчү. Анан там кайынжуртту эмне сразу беттен алып эле элдердичи, ушундай жери бар болчу да. Анан мен да ушул жерге келип, көрсөм менде жанагындай блоктор бар экен да, тожучу мындай. Ошолордун баарын разбор кылып жаткан, ошолордон тазалангандан мен уже ошол блоктор чыкса, анан сен дагы мындай спокойно болот экенсиң да, жан дүйнөң тынч болот экен, элдерди кектебейт экенсиң, урушпайт экенсиң, жакшы мамиле жасап ушундай баары өзгөрөт экен да. Анан ошон үчүн мен да ойлойм, бул жерден мен дагы өзүмдү таптым. Мен из-за того, что ошондой кекчил болгондон, может быть, мен дагы бушайман болуп, ыйлагым келип, бук боло берчүмүн. Азыр андай болбогон, мен никогда бук болбойм. Азыр ички дүйнөм баары тынч, жакшы. Мага аябай мен ушу 4-күндө ушунчалык күтүп барам окуугачы. Мен жаңы эле төрөдүм, мен 1 ай болду баламачы, бирок ошондо дагы ошо окууну калтырбай бараттым да. Анан аябай сонун жетишкендиктер болот да. Баары жакшы да, Кудайга шүгүр. Ошол анан Заткан айым сизге чоң рахмат, ыраазымын сизге. Ушунчалык жакшы адам келишип да. Мен Заткан айымдын жөнөкөйлүгүн аябай бааладым да. Ушундай бир эмоциясын чыгарган жок бизгечи. Ар бирине жооп берет, ар бирин күлүп жайнап кабыл алат. Ошол сизден көп тарбия алдык биз. Чоң рахмат сизге. Ушундай Кудайга шүгүр, ушундай чөйрөлөрдү таап атам, ушундай сиздерде жакшы адамдарды, ушундай таанышып атам. Ошо чоң рахмат, ыраазымын сизге, ден соолук каалайм, өмүрүңүз узун болсун, үй бүлөлүк чоң бакыт, ошо балдар кыздарыңыздын жакшылыгын, сый урматын, ошолордун ийгиликтерин көрүп бактылуу айым болуп, ушу Кыргызстанга даже дүйнө жүзүндө ушул билимиңизди таратыңыз. Биздин талдоо чебери курсубуздун
ушул жерде талдоо чебери дегенди сөздү айткым келди да. Орусчасы мастер Разборов да. Анан кыргызчага которгондо бул сөздөрдүн баарын өзүм котором да. Менин сөздөрүм. Талдоо деген эмне? Талдайбыз да. Чебер деген бул сонун сөз да. Чындыгында биз сиздер абдан бир чеберчиликти колуңуздарга алдыңыздар да. Бул өзүнчө бир чеберчилик да, разбор жасаганда элечи. Себеби айтып калышат да. Мен разбор жасаган оңой эле заткан отуруп алып эле жасап коет окшойт десем, разбор жасаганда эле кыйын турбайбы дегендер бар да. Деген айымдар бар да. Бул да бир өзүнчө талдоодагы бул өзүнчө бир чеберчилик да. Бирок ошол чеберчиликтин сырларын сиздер бүгүнкү күндө баарыңыздар ачтыңыздар да. Ошондой чеберчилик менен өзүнүн жашоосун өзгөртөм деп келген бүгүнкү кечтин бүтүрүү кечинин жана талдоо чебери курсунун катышуучусу Керимбекова Айгүл айым. Костюмдан эле билсе болот, келиңиз. Келиңиз, сүрөткө түшөлү. Эң биринчиден жаратканга рахмат. Анан сизге рахмат себепкер болуп ушул жака келип калганына. Анан баарыңыздарга рахмат ушундай чөйрөдө жакшы, сулуу, күчтүү, кыйын айымдар менен жолукканыма рахмат. Мен биринчи жашоо өзөгүнө келип калгам да. Жашоо өзөгүнө 2 жыл мурун келген элем. Анан кийин ошону окуп баштаганда каршылыктар болуп, бир неделе окуп анан таштап койгом да. Анан бара жүрүп кайра эле ушул жака келдим. Кудай мени кайра эле алып келди окшойт да. Келип трансформация оонда окуп калдым. Трансформация оонда окуп, анан ошондо жанагы бүтүрүү кечесинде барганда чечим кабыл алдым да, талдоо чеберине окуйм депчи. Сизге да айтып аркаңызда калбай жүрдүм го. Анан ошол менен ошол чечим каршылыктар болсо дагы келдим да. Ошо талдоо чеберине келип, өзүмө да ыраазымын, баарыңыздарга ыраазымын, сизге абдан ыраазымын. Ошол эмне болуп келип калдым бул жака? Мамиленин аркасынан келип калгам. Көрсө ата-энемди кабыл албачу экенмин да. Ата-энемди кабыл албай, ошонун аркасынан жолдошумду да кабыл албай, Кудайга шүгүр баары жакшы сонунда жашоомдочу. Бирок кабыл албайм да ошону. Эмнеге экенин өзүм түшүнбөйм. Чыгып, бул Салтанат айым айткандай таарыныч, кексактуу, анан ушундай жаман сезимдер менен жүрчүмүн да. Анан ошолордун баарын билип, азыр буюрса иштеп атам. Дагы мындан ары дагы иштеп өзүмдү өзгөрткөнгө аракет кылам. Биринчи өзүңдү жашоону өзгөртүш, тегерек четиңди өзгөртүш үчүн өзүңдү өзгөрт дейт го, ошону түшүндүм да. Анткени мен баарын өзгөрткүм келе берчү экен да. Ата-энемди, бүт кайын журтумду баарын өзгөрткүм келип эле, мен жакшы болчу экенмин да, вокруг баары күнөө болчу. Анан ошону сезип, буюрса ошонун үстүнөн иштеп атам. Ошол сизге. Так, талдоо чебери курсунун кийинки катышуучусу ар бир айтып атпаймынбы, адамдын ички дүйнөсүндө бир чечилбеген оор көйгөйлөр болот да, бирок ошол эле учурда биз билбейбиз да, эмне кылсам, каяка барсам, кантип чечсем. Бул айымды биз аябай көндүрүп атып, кел, оку деп чакырганбыз. Бирок чындыгына мен адамдын сырткы келбетинен көрө эле адамдын ички дүйнөсүндө эмне өзгөрүп атканын түшүнсө болот да. Бүгүнкү күндө өзү дагы жакшынакай да, көздөрү да жайнап, сонун болуп өзгөрдү да. Мен ушунчалык сиздердин өзгөрүүңүздөр, сиздердин көзүңүздөрдүн жайнаганы бул менин рахатым да, чынын айтсам. Ушул айым, кенже айым, келиңиз, өзгөчө сулуу. Биринчиден Аллахка ыраазымын. Мен дагы өзүмдүн жан дүйнөмдү таппай, жолдош менен ажырашып, бир жагынан бүткө чогулткан акчамды алдырып жүрүп, өзүм таппай жүргөм. Анан ушул затканчанын сабагына кирип, өзүмдүн ата-энемдин сүйүүсү жетпегенин түшүндүм. Анан өзүмдө болгон, өзүмдөн кеткен нерселерди кой бергенди үйрөндүм. Чоң рахмат, Аллахка ыраазымын. Көрсө мени ушу баалуу билимди алсын деп ушул жака келтириптир да. Чоң рахмат өзүңө. Рахмат өзүңүзгө. Биздин талдоо чебери курсубуздун кийинки катышуучусу бул айым абдан аялдык назиктиги менен да. Биз айтып атпайбызбы, үй бүлөмдө баары эле жакшы, баары эле сонун, бирок негедир бир нерсени таппай жатам деп да.
Биздин бүгүнкү жашообуз жакшы болгону менен биздин жашообузга арка жактан да көп нерсе келип атпайбы? И ушул нерсени биз дал ушул талдоо чебери курсунда таап алдык. Биздин бүгүнкү талдоо чеберинин катышуучусу Жазгүл айымда баары жакшы, бирок программалар менен иштеп аябай сонун сезип деп айтсам болот, эчтеке сезбейм деген айым эле. Келиңиз, куттайм. Келиңиз, алып сыртка түшөлү. Рахмат. Сиздин баарыңарга ыраазымын. Мен кокустуктан эле деп калгам да. Билбей элесиз, вообще тааныч эмесмин, эже ушундай барып келели деп барып эле угуп отуруп эле бир мастер-класс болгон да, бесплатный болгон, ошого барып эле сразу эле катышам деп чечтим талдоо курсуна. Ал жерден окудум. Андан кийин сразу эле эмеге ошону бүтүрүүгө чечине барып эле анан сразу эле ошол жактан талдоо чеберин окуйм дедим. Билбейм, азыр бияктан да эмнени чечип салам. Мындай Люкска келе калам. Менин жашоомдо баары жакшы эле болуп келет. Мурун эле жакшы болчу, бирок азыр баарыңыздар менен таанышканыма ыраазымын. Рахмат. Талдоо чебери курсунун кийинки катышуучусу да жаратканым айымдарды бир өзгөчө сулуу кылып да, бир өзгөчө кылып жаратыптыр да. Бирок тилекке каршы биз күнүмдүк жашоого да, жашоонун түрдүү нугуна түшүп алып эле өзүбүздүн баалуулугубузду, өзүбүздүн сулуулугубузду да, өзүбүздүн аялдык назиктигибизди унутуп калып эле анан башка жакка адашып кетип калып атпайбызбы? Вот. И ушундай жаратканымдын бир өзгөчө сулуулугундай, мен айымдарды мындай сулуу айымдарды көргөндө мен суктанам да. Кудай мени анчалык сулуу кылып жаратпаса керек, бирок сулуу айымдарды көргөндө прям Кудай, ушундай сулуу айымдар бар экен, прям фигура десе фигура да, сулуу десе сулуу да. И ошондой айымдардын мен плюс бактылуу болгонун да каалайм да. Талдоо чебери курсуна биздин Нулифар айым келип калган. Бул айым врач өзү да. Сулуу десе сулуу, баардыгы бар. Эми бул айымдын бактылуу болушун каалайм мен. Келиңиз. Мен да аябай кубанычып турам. Сизге кичине кечип калдым. Эмне деп айтмакчымын, аябай толкунам, конечно. Хотя өзүм врач болгонум менен канча жашоодо ар кандай болгон эми медицина. Бул затканды мен Инстаграмдан көргөм. Анан каждый раз көрүп биринчи жаш өзүмө катышып көрдүм. Анан кийин трансформация оңдо окудум. Потому что жашоомдо менде ар кандай жакшы жаман эмелер болгон үчүн оңдогум келди да, потому что личный жашоодо балдарым менен, жолдошум менен мамилелерди оңдош үчүн классический мисалы психология барып канча убактымды кетирген, өзүм окуганмын дагы, мисалы гештальт баарын да. Бул именно бул методиканы жакканы именно оказывается то, что подсознание менен да, ичинен глубокий детстводан калган иштеп азыр окугандан бери менде деле көтем чоң болбосо деле акырындан өзгөрүүлөр болуп атат. Аябай кичине кандай десем, балдарым менен кичине болуп келатат, мисалы подросток болгону менен мамилебиз уже бузулуп бараткан да. Азыр кайра күнүгө кел десем угуп или как-то мен практикалар жасаган үчүн оңолуп атабы, чын сүйүп атам. Ошол ыраазымын, аябай убакыт батыр өтүп кетти, 2 ай. Даже незаметно да, мен башында 2 ай экен деп. Азыр карасам уже бүтүп калды. Чоң рахмат, ыраазымын аябай. Уюштуруучубуз бизнес разбор насаатчылыгында атайын оюн бар да. Оюн болгон атайын именно бүгүнкү кечеге деп даярдаганбыз. Буга чейин. Билимге саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Бүгүнкү бүтүрүү кечегибиздерди куттуктайм. Анан азыр баарыбыздан анкеталарды сурап, ошол боюнча
табылсаңыздар, ештерсе кылбайсыздар, таппай калсаңыздар, белегиңиздерди бересиздер. Мындай правила, мисалы сурайм да, Нурбеже сиздин ангелиңиз ким депчи, Нурбеженин ангелы, например, Алина деп тапса, мен деп жооп бересиз. Алина эмес болсо, жок деп айтасыз, все ошол менен топойт да. Ана мен деп тиякта отура калган айтса, мен болчумун айтпайсыздар. Анан эми негизи иерархия боюнча эжелерден башташыбыз керек болчу. Просто бир ангелге сюрприз берди эле. Ошондон баштап коелу, жагымдуу неме болсун. Алина, ангелиң ким сеники? Жакан отура дейм. Ангелиң точно бияқта жок. Кимди ойлойсуз? Ангелиң сага кат жазып коюңуздар. Атаңдан кат. Саламатсыңбы, кызым Алина? Кызым, билесиңби? Сен төрөлгөндө мен өзгөчө кубанычка толгом. Үйүбүз жылдыздар менен кооздолгон, асманга айланган. Ошондогу сенин мотурайган колдоруң, балбылдаган көздөрүң бүгүнкү күндөй көз алдыма келип турат, жаным кызым. Сен Алла Тааланын мага берген белегисиң. Кече эле секилик кыз элең. Бүгүн мынтип бойго жетип, кыздарыңдын акылдуу, ыймандуу, мээримдүү энеси болуп турасың. Кызым, билгин, турмуш деген оңой нерсе эмес. Дайыма кичине кезиңдей ата-энең баарын дайындап коюп, ойноо эле жүрө турган нерсе эмес. Турмуш деген татаал, ар кандай сыноолорго, күтүүсүз кырдаалдарга, кыйынчылыктарга толгон жай. Кудайым күчтүүлөргө сыноо берет. Сабырдуулугуң менен максаттарыңа жете аласың. Ар бир эмгегиңдин артында чоң ийгиликтер турарын унутпа. Жаным кызым, сен жалгыз эмессиң. Дайым сенин жаныңда биз апаң экөөбүз барбыз. Биз ар дайым сага сүйүү, энергия, колдоо берип турабыз. Сага бизден эмне керек болсо, сура. Биз дайым берүүгө даярбыз, кызым. Сен болгону жаратканымдын сага берилген өмүрүн кабыл ал, кызым. Суранамын, кызым. Сен акылдуусуң, күчтүүсүң, мен сага ишенемин. Сен өз сүйүктүүңдү жолуктуруп, өзүң каалаган бактылуу жашоого татыктуусуң. Сага эч качан кеч эмес. Сенин колуңдан баары келет. Биз сенин ар бир ийгилигиңе сүйүнүп кубанабыз. Сен ийгилик жаратуучусуң. Сен кыздарың Диляра, Амина, Айшага керексиң. Аларга ар тараптуу, үлгүлүү, бактылуу эне болуп, алдыдагы максаттарыңа жетип, жашоонун рахатын сезип жаша. Сен акылуусуң, кызым менин. Мен дайым сенин жан дүйнөңдүн тынчтыгын сезгим келет. Жан кызым менин Алино. Биздин колдообуз, сүйүүбүз сага чексиз. Жанымда дайым биз барбыз. Унутпа менин акылдуум. Бул гүлдесте сага менден, кызым, кабыл ал. Автор сүйүүсү менен атаң Ануарбек. Sen oynatasın Aljirek'te. Angeli'nin sağ sürprizi bak geldi. Angel'in bir olarak. Kimde oynadı? Aljirek'te. Sen emne üçün meni maqta ordabайсың? Başına atal da. Bayım,
кызыбызга арнаган ырыбыз бар эле. Ушул ырыбызды бир ырдап калууга уруксат бериңиз. Bizi
Ангелді баштағанға чейін жақта елші мырзабыз бар екен. Тамаққа келіп қалды. Саламатсыздар ма? Мен азыр келіп отырып түсінбей жатам да. Қайда келіп қаласыздар? Қайда келіп қалдың? Қашқалопектер айтып отады. Мұндай қарасам барғарын жасаңғыр жақшына қайда көріп тұрған. Неге қапасыздар? Неге қалсын? Қапа болмасын. Алла тағала айтады. Айымдардың маңай ашық, жүрегі таза, жүрегі тыныш болса, бар жоғы жақсы болады дейді. Сіздер бар, біз бармыз. Шonun için emmi geçinizler көңілді болсын деп, мен атым Талан, фамилиям Сыдықов. Мен Eskişehir Muluttuk Filarmoniyada. Өлчестебесін ұлыштайыз. Жалан қыздар отырған айланышты Асанқалы Керімбаевтың қыздар ай деген шаруасын қаттайын. Sertifikat alып отады. Подарка алып отады. Жаңыз өтіп кетті деп қойып. 8 март келелі деп қойып. Жақсы болсын, Алла тамақтар болып қалды оған. Негізі қырғыздар атта тамақ келеді оған өзін жоқ өтіп етті ше. Тартқаннан кейін негізі айтады ғой, адамға негізі барлығы жаздан башталады. Жазда гүлдер açады, бақтар бір басып бір байлайды дегенде, жер жарылып, шөп шығады, желін жарылып, сүт шығады дейді емес пе? Ешіктер қыштың ақыр күндер болады дағы, ардайым жүргізерде жаз болсын деп, бір жақшынақай Атайбек Бөдешевтің Қаны Кеженің жаз дегендері бар. Қыздарға арналады, шынлар қаларыздар.
Абдрахманов деген народный артист ағабыз болған, атабыз болған, ошол кишинин акыркы кырларынын бири Сага деп бир жакшы жазган экен. Ошону билейин. Can düğümdün ümit göklerimi, kıyarga terimi. Sana, sana, sanalar sansız ağlar çelde. Kanap, kanap, karegin tanıp bizde sevda. Müttüyle ben tapmadım sende. Görmedim sende. Özün için nur çaçkın gelir asmandan gündüz. Ömür boyu özünde kırdan şarçonu bilmez. Tapmadım sende, görmedim sende. Aydın köldü, aylanıp uçkan aylarım cildi. Sende canға göz artkan köptür, hiç tınçlık bermez.
almaz mende, süy almaz mende. Oy sen canım, amayla canım, kim bolsun da çın barkındı. Bil almaz mende, süy almaz mende. Çın barkındı, bil almaz mende, süy almaz mende. Адам көзүн күйгүзбөгүлө дейт байке. Бул оюнду баштаганыбызга билинбей эле 1 ай болуп калды. Январдын башында каникулда барып айтып кеттим элем, үйрөтүп. Баарыңыздарга чексиз ыраазыбыз. Сонун подарокторду берип аттыңыздар. Алган адамдарда өзүңүздөр жан дүйнөңүздөрдөн сезип аттыңыздар, кандай энергия болду, кандай динамика көтөрүлдү. Анан берген адамдагы ал адам сүйүнгөндө кандай сүйүнөт экенин мындай түшүндүк да. Ошону эле эми күйөөбүзгө эле колдонсок болот. Бир туугандарга колдонсок болот. Чужой эле адам канча сүйүнүп атат, берген белек үчүн. Эми улуулата баштайлы. Замиреже уже жазды. Замиреже ойлоп атат, периштем Асланбек мырза деп. Асланбек мырза сизсизби? Замиреженин ангелы сизсизби? Үнүңүздү чыгарыңыз. Ооба. Единственный мужчина, менин ангелым. Ангел-хранитель мужчина. Өткөн. Единственный мужчина мага келди. Я тебя люблю. Я знаю. Буга чейин кимди ойлоптуңуз эле? Буга чейин жаркынайды. Ким эле? Жаңылай. Ичирдеги. Өтө мен сезимим күчтүү экен. Жаңылай дейм, анан кайта ойлосо бир жолу Тамак берди, жок, главный курсант ток деди. Эми Мүрбү эже, ангелиңиз ким? Мен эмесмин. Периштеңизге подарка даярдаңыз. Элина бүгүн 3 болду окшойт, Ызаткан эже, периштеңиз кимди ойлойсуз? Мен ошол эле сезгем. Нурбеже сизби? Аха, андан кийин Азиза. Азиза кимди ойлойсуң? Жок, уже жазган бойдон токтойсуң. Назгүл деп ойлойт экен. Назгүл сенсиңби Азиза айымдын ангели? Жок. Ангели пока унчукпайсыңар. Андан кийинки Айнур айым, ангелиңиз кимди ойлойсуз? Алина. Алина сенсиңби? Өзүң билиңиз койгон турбайсызбы, Алина? Менин көзүмчө эме балаттым, мурда общество сатам. Ойман кетти ғой, Азиза ангелиңе подарок даярдап. Андан кийин Наргиза айым, ангелиңиз кимди ойлойсуз? Заткайым айым. Наргизанын ангели Заткан эже сизби? Жок. Подарок даярдайсыңар. Өзүңөрдүн ангелге. Толкун айым, ангелиңиз кимди ойлойсуз? Сиз. Мен эмесмин. Мен эмесмин. Үчөө калбады эле. Ошон үчүн ойлогом. Сиздерге да айтайын. Жаңылай айым сиздики ким деп жаздыңыз группага? Мен Азиза деп жаздым.
Айзада эже деп Айзада эженин өзүнөн өзү сурашыбыз керек экен азыр. Азыр жерде жок. Назгүл, сеники ким деп ойлойсуң? Сизби? Ангелов сизби? Ана Аслан мырза эфирден чыгып кетти. Аслан мырза да тапты Ангела Азиза. Таптыбы? Ооба. Эми жаңылай айым Айзадайым дедим. Айзадайымга айтпай туруп тактай элем эмесин. Эми кайрадан айтабыз, ар ким өзүңүздөрдүн айтчыңыздар. Замир эже өзүнүкүн тапты. Нургүл эженин ангелы кол көтөрүп коюңуздар. Мен билбейтим, подозревать этим мурзайымда, мени көчүп келген сайын билесиңиз, мен де билбейтим деп коем десем, мен де билбейтим деп көчүп Заткан эже, ангелиңиз кимди ойлойсуз? Сиз таптыңыз. Ангел берип койсоң болобу? Азыр баарыңыздар тапшырасыздар. Азиза, ангелиң кимди ойлойсуң? Мен азыр кайра ойлонуп калдым, Айзирек койдум. Азыр да тапкан жоксуң. Сен эмне кишиге подарок бересиң? Айзанын ангели кол көтөрүп коюңуз. Биринчи сезгеним сиз экениңиз анан эмнеге оюн баштап берет? Сезимге ишениш керек ошон үчүн. Айнур айым, сиздин ангелиңиз ким болду? Сен таба сиз таптыңыз. Наргиз айымдын ангели кол көтөрүп койсоңуз. Жок, Наргиз эженики. Жок, аныкын айтпай туралы. Айтпай туралы, кабыл элек. Толкун айымдын ангел кол көтөрүп койгула. Жаңыл айым. Мен ол айды да списокко кошкон эмесмин. Жаңыл айым менен подарок жөнөтөсүз. Без проблем. Мен өзүмдүкүн жаздым, мен ким деген Толкун айымды ойлойм. Ооба, менин акчамды кимге бердиңиз? Айзирек да тапкан жок. Айзиректики мен болчумун. Айзирекке өзүм эмне каалап жүрсөм ошолорду бердим да. Бир подарокко байга кечиктим да бүгүн берилет экен. Мен билем болбос. Мен Наргиз айымдын ангели ким? Айзада эже. Эфирден чыгып кетиптир. Айзирек көрсөттү болот. Жок. Айзирек. Жок. Көрсөм? Ким деп сурасаң. Менде жок экен Айзирек эфирде. Жок, мен билем Айзирек. Айымдыкы деген неме да? Назгүл да. Назгүл эже. Өзүн айтсаң? Назгүл ким? Наргиз айымдын ангели ким? Назгүл эже экен, Назгүл айым. Мен Назгүл деген да алдыңыз башымды айлантты да меничи. Ким айлантты? Ким башты айлантты? Мен айтып, мен адашып калдым. Айзада айымдыкы Айзирек. Айзада айымды тапкан жок. Айзада айым кимдир жазды? Элина деп жазды. Айзада айым жазды эме. Айзирек. Биздин өмүргүлдүн жолдошу ошондой кашырып жазат да келе. Мен көбүн просто доставка болот деп койдум. Мен өзүмдөн Эми белектериңиздерди тапшырыңыздар. Азыр. Ангелдерден белектер тапшырды.
Жазда нәрсе случай таппай қалсам деп Сізге ушунча ыраазычылык билгизип кантип билгизесиз биз айтабыз да негизичи эми бул белек деген эмоция алып келет да бирок жан дүйнөбүздөгү башка бир вакуум алып келген нерсе совсем башкача да ушунчалык ыраазымын мен өзүм антип айтам кыздар да бар өздөрүнчө бири бирден айтышат неги сезимиңерди бир силер айтып койгонуңуз жакшы болот потому что берге баарыбыздын энергиябыз келди да баарыбыздын энергиябыз бул жерде бар да ошон үчүн мен чексиз ыраазымын ыраазымын сизди мага бергенине ыраазымын сиз себепкерге өткөзүп ажыратканыма ыраазымын ушунчалык сизге жараткан керемет жашоо бир жомоктогудай кээде жомок ишемеген жомоктогудай жашоодо ошону каалагым келет да мен ошондой жашоодо калгым келсе мирскедир бир башкача бир жашоодо мунун баары мен денем баары вообще мурашки болуп атат да это все да это все прям от души агып келип атат мен сизге ыраазымын сиз дагы деле болсо канча кишиге өзүңүздүн пайдаңызды алсаңыз канча кишиге жол көрсөтөсүз канча кишиге менин ушул жашыма жетсем дагы мен көзүм ачылбай жүргөн көзүмдү ачыкка ача атасыз да мага ошонун кандай жүргөндөрүн айыңдап канча жашап кетесиз жолуңуз байсалдуу болсун жолуңуз дайыма аппак болсун дайыма сиздин периштелериңиз асмандан келип сизге монундай алдыңызда басып атканда мындай кызыл ковёрго түшүрүп сиз жолуңузду шын кыздар келеді бірге барып сізбен салалы Benim
Altındı, Günümden ayrıldık da. Böyle karakterist. Sana birinciden işlerine iyi kalayım. Bundan arada bilimin öykündesi kırkızın biz okşama ayaklarga ем күч кубат берип баардык аялдарды жакшыраакка баардыгын жашоосун өзгөртүп керемет жашоого бурганым үчүн сага чексиз сүйүү жана ыраазычылык менен сени Ошо биринчи группа. Эне биринчи группа. Да. Так приятно, да? Получить подарки. Рахмат. Да, рахмат сон. Бул неме окшойт, э? Давайте мен сережка. А, сережка давай. Жок, катышыпсың. Бунда татмаңыз, сөрдө да. Элина айым сизде денсаулык болуңуз, баардык тилек, ой максаттарыңыз кабыл болсун. Ар дайым ушундай күлүп жайнап, жаркырап жүрөңүз. Ардайым барлық сіздер үшін сұлуларға сұқтануға қымбат. Sululardı göçerenden göpgörüm, sultanım canı göpgörüm. Şırmandayım varısına diyeceğim, şırmandayım canım. Şekletmesini görüp bilgen canımlar, şerikleşik mühimdi barrası.
dönüm Hıyalımda bir aslanın canaşı 40 yaşında ben bunu çalıp öptüm Şeklenmez seni görüp bilgen canımdan Şerikleşim büyümdü barrasından Sularım çeçeğinde sevda Sularına sultanı hayatım var Sularına sultanı Sularına sultanı akım var Şeklenmez seni görüp bilgen canımdan Şerikleşim büyümdü barrasından Sularım çeçeğinde sevda Sularına sultanı hayatım var Sularına sultanı Sularına sultanı akım var Kamçık Yusupov деген ағайдың қошымыз Селки деген чармасы бар. Şu қандай түсінесіз мен кетерін білесіздер. Oktardın sizdi can dinem Olcuy düştü yüreğim Oyumdun barı siz bolup Barı siz bolup Ay siz bolup Orlu canday Canday jüdedim Oyundun barı siz bolup Barı siz bolup Ay siz bolup Orlu canday Canday jüdedim Günümüz çıksa dağım olup Ulayım tartıp kıynana Hayattan sizdi görelim Sizdi görelim Ay görelim Kapırayımınca Candı kıynana Candı kıynana Uzanlar canda gimayar Özgürsün otur Belgisiz boynun kanalı Boynun kanalı Ay kanalı Hoşumuz sevgim hoşumuz Belgisiz boynun kanalı Boynun kanalı Ay kanalı Hoşumuz sevgim Toçla ne hoşumuz Boy belgisiz boynun kanalı Boynun kanalı Hoşumuz sevgim Sevgi hoşumuz Ben savunmadan sizler ay dep turlar. Sultanamın solu sevgi sen benim Bugün varam sana
Şimdi sabah ay benim ay benim Delvirim ha delvirim Delvirim ha delvirim Sensin benim delvirim Delvirim ay delvirim Geçe geçe beni sen de çürdün gök kızlarla karalar Göçe gitti kızım senin hiç kez tutun beni Geçe gitti beni sırtına ağaçlı da karalar Eve kalır göğsüm sağa ay benim ay benim Delvirim ay delvirim Delvirim ha delvirim Sensin benim delvirim Delvirim ha delvirim Gönlünüz yok şimdi ayağa deyin Rahmat Мен сиздерге азыр каалоо тилек гана айткым келип атат. Каалоо тилек деген бул сөз өзү эле айтып турат да, вот тилек да аткарылып. Каалоо бу деген биз именно сиздер менен 2 ай бою именно ошол каалоо тилектин аркасынан иштеп чыктык да. Менин айтарым дал ошол каалоо тилектерибиздин орундалышына тоскоол болгон, кыргызча айтканда тоскоолдуктар менен иштедик да. Вот ошол тоскоолдуктар бизди кандай жашоого жеткирет? Өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз каалаган жашоого жеткирет экен да. Ошондуктан айымдар жана мырзалар да, сиздерге кааларым эң башкысы жаратканын буйруган жашты жашап, жаратканын берген жашоо белегибизди, жашоо деген бул өзүнчө бир белек да. Канчалаган адамдар ошол жашоону дагы көрбөй кеткендер бар. Ушул жашообузду баалап, барктап, сүйүп, ал деген демек бул өзүбүздү сүйүп деген нерсе да. Себеби биз бар, жашоо бар биз үчүн. Биз жок, биз жөн эле балдарыбыз, жөн эле тууганыбыз, жөн эле акчабыз, үйүбүздө беребиз. Бирок жашоо нерсе, жашоо деген белек өзүбүздөн башталганын 2 ай бою терең дагы көрдүк да. Өзүбүздө баардык нерсе бар экенин көрдүк. Тегибиздин программасы, байлык, рызкы, ынтымак, кабыл алуу, сүйүү. Жашоодон эмне кааласак, баардык байлык биздин ички дүйнөбүздө бар экенин көрдүк да. Ошондуктан айымдар сиздерге кааларым баарыңыздарга чың ден соолук, узун өмүр, бактылуулук, бар нерсебизди бүгүн барктап жашап, анан ушул бактылуулукту эртеңки күнү урпактарыбызга, балдарыбызга калтыра турган дал ушул биз айымдардан көз каранды экен, анан албетте мырзалардан дагы. Бирок ошол булак биз экенбиз да, булак. Эгерде айымдын булагы таза болсо, үй бүлө ошол таза булактан суу ичет. Эгерде ал айымдын булагы кир болсо, биздин балабыз, жолдошубуз ал булактан ошондой сууну ичет да. Ошондуктан айымдар сиздер эң сонун булакты тазалай турган фильтр сиздердин колуңуздарда. Ушул бойдон мен сиздерден суранам, таштап койбоңуздар, алыңыздар, пайдаланыңыздар, жасаңыздар. Сиздер үчүн запись да, сабактар, чат бардыгы калат. Албетте ал сиздердин тандооңуздар да, каалагандар чыгып кетиши деле мүмкүн, бирок сиздердин тандооңуздар. Ошондо дагы ушул методиканы өзүңүздөр үчүн өмүр бою алып калып, жакшы жагынан караганда андан бетер өнүктүргөнгө аракет кылыңыздар. Бирок чындыгында бул бир жаратканымдын бизге берген белеги. Ушул сөздү азыр мен айткан жокмун. Мен айткан жокмун чындап эле. Ушул сөздөрдүн каяктан чыгып жатканын мен өзүм дагы байкабай турам. Каяктан чыгып жатат? Мен ички дүйнөмдөн чыгып жатат. Ички дүйнө деген бул эмне? Бул жараткандан берилген белек да. Вот ушул сөздөрдү кабыл алыңыздар. Бактылуу болуңуздар, пайдаланыңыздар, өнүңүздөр, өсүңүздөр. Жанагы ошондой эле бүгүн ушул жерге келип
Биз менен чогуу кубанып, күлүп, ыйлап да бүгүн бардык нерсе болду. Келгениңиздер үчүн мен ар бир сиздердин кадамыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бул дагы болсо өзүнчө бир баа берүү да, баалап, барктап, атайын уюштуруптыр деп келгениңиздер үчүн мен ыраазымын барыңыздарга. Ошо менен биздин бүгүнкү бүтүрүү кечебиз бүткөн жок, дагы улантабыз. Ушундай дайыма жакшылыктын үстүндө, жакшы күндөрдүн үстүндө жолугуп сиздер менен жүрө берели. Safarımızlar baysaldığı olsun.